Баткенде биоорганикалык өрүктү өндүрүү жанданууда. Орто Азия боюнча алгачкылардан болуп Кыргызстанда башталган булыкмы мөмө жемиш өндүргөн фермерлер арасында кенен жайылууда. Бүгүн биз Баткен шаарында биоорганикалык өрүктү өндүргөн фермерге жолугуп, булыкманын пайдалуулугу жана жол жобосу тууралуу айтып беребиз. Баткен шаарында 2010 жылдан тарта органикалык өрүктү өндүргөн фермер Турсунали Төлөмишев 2008 жылы Алыштан айыл чарба кооперативин түзүп, Баткен өрүгүн эл аралык базарга алып чыгуу аракетин баштаган. Мөмө жемиштерди химикатсыз өндүрүү жана аны жайылтуу дүйнө элдериндеги рак, семирүү, кан басымдын жогорулашы сыяктуу оорулардын алдын алат. Ошондуктан булыкмага чын дилибиз менен кириштик дейт фермер. Органика дегенде кандай? Органика дегенде бул ушу өндүрүлгөн азыкка такыр химикат колдонбойт да. Жалаң гана органикалык азыктарды колдонулат, органикалык жол менен өндүрүлөт. Анан бул адамдын ден соолугуна өтө пайдалуу болот, жанагындай оорулардын алдын алат да. Анан биз карап көрүп туруп ушул Баткен өрүгүн ушул органикалык жол менен чыгарышты тандап алдык да биз. Бүгүнкү күнү мисалы үчүн Тажикстан бизден кийин баштады органиканы, Өзбекстанда бүгүнгү чейин такыр жок органика баштады элек. Ошондо биз органикалык жол менен чыгып кетели деп туруп анан органиканы баштадык. Мына азыр карап көрүп атасыздар, мына жерде биз ушул органикалык жол менен мына кадимки эле ушул өрүгүбүздү өзүбүз өндүрүп жатабыз. Ушундай кадимки баргектерди жасайбыз мындай кылып туруп. Алгач баткендик фермерлер өрүктү химикатсыз табигый жол менен өндүрүүнүн технологиясын жакшы түшүнүшкөн эмес. Өрүк мөмөсүн сапаттуу кургатуу үчүн атайын окутуудан өтүшкөн. Максат химикатсыз дары-дармек колдонулбаган продукцияны чыгаруу. Учурда Баткен элинин 90%дан ашууну өрүктү алтын күкүрт менен ыштап кургатат. Булыкманын да оң жактары бар. Бирок дүйнөлүк базарда органикалык мөмө жемиштер өтүмдүү. Учурда баткендик фермерлер даярдаган органикалык өрүк мөмөсүнө чет элдик кесиптештери да кызыга баштады. Мына өткөн жылы биз 1 килограмм ушул Баткендин өрүгү менен 1 килограмм ушул органикалык данекти Германияга жөнөттүк эле, ушул бизден сурашты эле. Жакынкы мезгилде жооп келди, анализден чыгардык, лабораториядан жакшы чыкты, азыгыңар өтө жакшы экен деп. Эми силер менен иштешебиз, биз өтө кызыгып калдык деп атышат да. Азыр эми алар бизден сурап атышат, ушул өндүргөн ушундай жакшынакай сапаттуу азыкты өндүргөн процессиңерди, кайра иштетүү ишканаларыңарды, жанагындай кичи заводуңардын сүрөттөрүн иштеп жаткан жумушчулардын жандай процессин бергиле деп атат да. Эми биздин аксаганыбыз ошол болуп атат бүгүнкү күнү. Сегенде биз монда бүт эле колдой калабыз, анан бул сүрөт жөнөсө кандай болот деп ушунусу да ойлонуп турабыз да бүгүнкү. Чындыгында өрүктү органикалык жол менен кургатуучу атайын ишкана жок. Фермерлердин негизги көйгөйү ушул. Бирок өндүрүлгөн продукцияны экспортко чыгарууда айтаарлык жаңылыктар бар. Биз муну органиканы баштагандан кийин ушул бүгүнкү күнү стандартка ылайык упаковкалар жасай баштадык. Вакуумдуу упаковка кылып, андан кийин мына эл аралык уюмдар, мындай эл аралык көргөзмөлөргө катыша баштадык. Алсак өткөн жылы февралда Германияда биофак деген дүйнөлүк органикалык азыктардын көргөзмөсү, ошого катышып келдик. Өткөн жылы сентябрда IFOAM Азия деп ушул чоң уюм бар, органика менен иштеген. IFOAM Азиянын Түштүк Кореяда болгон ушул дүйнөлүк көргөзмөсүгө катышып, ушул Баткен өрүгүнө катышып келдик. Ошол жерде 1 килограмм ушул биздин Баткендин ушул эле органикалык баргегин 1,5 миң сомдон саттык да, 1 килограмм. 1 килограмм. Эми корейлер айтышат, эмне үчүн ушундай ширин азыгыңарды арзан сатасыңар деп. Ал бай мамлекеткен аларга 1,5 миң акча эмес экен да. Эми бүгүнкү күнү биз ушуну экспортко чыгарыш үстүндө иштеп жатабыз. Фермер Турсунали Төлөмишев өрүктү үй шартында органикалык жол менен кургатат. Кесиптештери менен кеңешип, өрүктүн мөмөсүн бир түрдүү кургатып эле тим болбостон, башка азыктарды да даярдоону колго алышты. Бүгүнкү күнү мындай өрүктөн пастила жасай баштадык да. Бул 2 жылдан бери жасап атабыз. Муну негизинен Россиядан заказ берип атышат. Монтип туруп эле кадимки ушул бышкан эле өрүктү мына эмеден майдалап туруп эле, эт майдалагычтан майдалап туруп эле. Анан мондай кылып жайып туруп кургатабыз. Ушунун 1 килограммын азыр орустар 200 сомдон алабыз деп атышат. Ушинтип туруп бунун пайдасы, мисалы үчүн мондай кургабай турган, жанагындай жарылып калган, кемтип калган өрүктөрдү эле өткөрүп туруп пастила жасап койсок, бул да чоң акча болгон турат да, эми келечекте фермерлер үчүн. Эми буга дагы бир жакшы кылсак, кийинки жылы көбүрөөк заказ болсо, мындан фермерлерге таркатырабыз. Андан кийин кадимки эле ушул гүл азык болгон кыргыздын мурдатан ата бабасы кылып жүргөн өрүк курут. Бул өрүк менен курут эле. Муну дагы өткөн жылдан баштап биз жасай баштадык. Муну жасап туруп 50 грамм, 100 грамм ушундай таңактап туруп, Бишкектеги көргөзмөлөргө катышып жатабыз. Бишкектин шаардын тургундары өтө бүгүнкү күнү үйрөндү. Фермер Турсунали Төлөмишев биоорганикалык өрүктү өндүрүүдө Швейцариянын сапаты боюнча органикалык таза азык эл аралык сертификатын алган. Анын негизинде өндүрүлгөн бардык өрүк азыктарын чыпкалап, айнек идиштерге консервалоону баштаган. Бирок экспортко алып чыгууга көп жумуш жасоо керек дейт фермер. Алдыда Японияда өтүүчү химикатсыз азыктардын дүйнөлүк көргөзмөсү турат. Ага катышып, өнөктөштөрдү таап, Баткен өрүгүн дүйнөлүк базарга алып чыгуу чоң максат.